Ушунун баардыгы ушу комплектти жыргалаңда да турабы? Кругом. Мына бар нерсе бар экен. Айлык акылар боюнча комплекстти баардыгын карап кетип атабыз. Баардыгын карап кетип атабыз. Урматтуу президентибиз айтып атат. Эгерде буларды биз техникалар менен жана башкаларды камсыз кылып коюп, айлык акыны бербей турган болсо, анда кантип иштешет? Канча бала чаканы багышат? Деп президентибиз дагы айтып атат. Ошон үчүн буюрса айлык акыңар да көтөрүлөт. Өмүр бою иштеп жүрөт. Качествосу кандай экен? Сапаты кандай экен? Калтырабай, калтыбай. Жакшы экен? Жакшы. Так. Өтүктөрүн көрүмчү. Өкөм Кыргызстан МЧС деп турат го мына. Кыргыздарды чыгарган окшойт. Оо. Иә. Кара мына. Жаңа алдыңа. Баарын жаңа алдык. Азыр ушу өзүбүздө МЧСтин тарыхында биринчи жолу ушундай малый техникага аттана баштадык. Себеби дегенде селдер көп капталып, үйлөрдү каптап, анан балдарыбыз лопата менен иштегенде катуу үйлөрдүн арасына кирип, кварталдардын арасына кирип иштейт. ошого как мындай экспериментальный тестовый вариант кылып алып көрдүк мындайларды. Эксплуатацияга жакынарга келип, Бул кайсы жакты немеси? Япония, Корея, жок, бул кытайский. китайский. Гонтур. Базадагы барча. $40,000 экен. Канча экен? 40,000. Башта Бул экскаватор менен теңкелеп аласыз. жанагы эмелерге жакшы да бул жанагы. Үйлөрдүн арасын тазалаганга, кварталдарга кирип кеткенге, кичинекей жерлерге кирип кеткенге тазалаганга бул жакшы нерселер экен да. Ата баягы бир үйдүн алдын тазалаш үчүн bir 20 спасательди киргизип коебуз. Амондо эле бирөөнү киргизип койсоң өзү иштеп коет. Туурабы? Ушуга жакшы. Кандайсың? Жакшымы, жакшымы? Кайсы? Жакшы экен. Муну көбөйтүш керек экен. Бул эми жаңылдын алдыга да. Эң ушу пока как тестовый вариант алып көрөлүп деп Муну атабыз. көбөйтүш керек. Ар бир облуска ушундай да жок дегенде облустарга ушундай 5тен 5тен алып койсо, ошо 7 облус 35-40 алып койсоңор, онда жетишет. Туурабы? Любой жака, эгерде көбүрөөк болуп кетсе, бир облуста жардам чыгара коесуңар. А так өздөрү менен өздөрү иштей беришет. Жакшы нерсе экен, ушундай көбөйткүлө. Биз малда мындай жок эле. Чөптөн аз бар эле. Бирөөнүн критикасын сурап. Компьютерді чайчы. Заманға жараша электрический машиналарды ала баштадык. Булар сертификат экен. Булар сертификат. Шаарга, жок, шаардын структураларына. Бензин да жебейт, Управление экологический таза. Канчага жетет экен бул эмеси? 600 километр. 605 километр. Бул жерден эме толтуруп алсаң, жаралып кетесиң. Кирип барабыз. Жетпей калышында бул керек. Апазды жагылар да. Буларды шаардын жана пожар кожнадзорго алдык машиналарды. Пожарнадзорго. Биздин МЧСтин машиналары бардыгы өзүнүн мына знаковый полосасы менен жүрүш керек. Логотип деп коебу, логотип знаковый полоса менен жүрүш керек. Бардыгын. Даже бир кичинекей бир эме болсо дагы техника болсо ушул знаковыйды обязательно ичиге керек. Туурабы? Аты андай болбосо болбойт. Себеби муну ушуну көргөн элдер дагы бүт элдер ушуга үйлөнүп калат да. Ушундай кылышыбыз керек. Булат Камчак өзүбүздүн ушу Кыргызстандан өндүрүлөт. Ооба. Chevrolet Cobalt. Сатып алдыңар десерге өз жардам бердиңиз. Сатып алдык. Сатып алдыңар. Канчага сатып алдыңар? Канчадан экен бул? $17,000. Бирөөсү $17,000. Акчаны каяктан алдыңар? Заводтон прямой. Жок, акчаны каяктан алдыңар? Бюджеттен. Бюджеттен бердиби? Аркы жактан да бюджеттен булардын баасы алган. Жакшы болуптур. Бир бюджеттен да берип жакшы болот. Жургош генерал полковник, 7-нче мобилизация тоғыстан Кыргыздын командир Лук лейтенант Алмаев автоунаалга келдим. Салам. Жакшы. Булар Точно. Иштер кандай? Жакшы. Жыргаландан сизден белек алганы келишти. Мына бизде билесиздер, урматтуу ветерандар, урматтуу агайлар, бизде Жыргалаң деген бир тообуз бар, билесиз көрдүм. Жыргалаң деген чоң шахтабыз бар, жана тообуз бар да. Ошол Жыргалаң деген тоонун шахтада мындан бир 7-8 жыл мурда болуш керек эле, бир 10 жылдай болуп калды. Бир ушул техникалардын жоктугунан, даярдыгы жоктуктан ошол жерден 5-6 адам өлүп кетти.
Шахтар каза болду, ошол спасать ете албай убагында туурабы? Ал жерде чоң Жыргалан деген айыл бар, чоң шахта бар. Ошол шахта бүгүнкү күндө Ысык көл облусун толук менен эме кылып атат, камсыз кылып атат. Эме көмүр менен. Аны ошолорго өткөндө бир барып караганда аларга жетпеген нерселерди көрдүк эле. Ошолорго мына бир жакшы бир машинаны берели деп бой ирешип сүйлөштүк спасательдерге. Ар дайым мобилный иштеп турсун. Андан сырткары ал жерде алыс да эми, ал жерге пожарный машиналар жеткичекти. Туурабы? Баары күйүптүр да. Ошондон ошол ордунда турсун деп туруп чоң мондай мобильный жаңы машинаны берип атабыз. камчы кылыш алып берип шегени отуруп атат. Ошон үчүн машиналарды жакшылап карагыла, макулбу? Техникалар жакшылап карагыла. Өзүңөрдүн үйүңөрдөгү техникаларды карасаңар, буюрса көп жылга чейин иштей берет. Мамлекет мындан ары Кудай буюрса мына күчүнө келип калды. Мамлекетте мүмкүнчүлүк болуп калды. Бардык эмне керек техника болсо алып берген мүмкүнчүлүк бар. Мына ошол алып берип атабыз. Ар жагы силерден. Макулбу? Силердин профессионалдуулугуңардан, өзүңөрдүн ошо жакшы иштегениңерден көп нерсе баалык болот да. Ийгилик болсун силерге, жакшы иштеңиздер. Ошол Жыргаланга атай бергенибизди баса бергиле айтып койдум да. Жыргаланда жок эле да, ал жактачы билесиздер. Так. Бул машина өртөчүчү кароо бөлүмүнүн башчысы профессор Шынали. Так, мына бардык эмелери менен, оборудованиялар бар, кийим-кечектериңер бар, баары жаңы. Чечип көрөйүн. Жаңа экен да ошону чечилбейди да. Мына өтпөйт. Ошону. Ушунун бардыгы ушу комплекти Жыргалаңда да турабы? Кругом. Мына бардык нерсе бар экен. Полный комплект сиздин тапшырганыңыз. Эмелериңер бар экен. Ну хорошо, давай жакшы иштегиле, макулбу? Өзүңөр ошол жергиликтүүсүңөрбү? Жыргалаңдан болосуңарбы өзүңөр? Ошо жергиликтүүлөрдү алыш керек. Жергиликтүүлөрдө ошол жерде чоң айыл бар. Ошол жерде жумуш менен камсыз кылыш керек биринчиден. Экинчиден мобилдүүлүк үчүн жергиликтүүлөр керек да. Ата башка жактан барып келип иштей турган болсо кыйналып калат. Ал жер алыс да. Иә. Айлықтары 12 000 сұрағын. Сіз айтты деп Жоқ. Жоқ, тура. Ең тура. Мына айлық бойынша да. Себебі азыр өзіңіздер білесіздер, айлық ақылар бойынша комплексті бардың қарап кетіпті. Бардың қарап кетіпті. Құрметті президентіміз айтып отыр. Егер де бұларды біз техникалар менен жана баштарымыз камсыз кылып коюп, айлық ақыны бербей турган болсо, анда кантип иштешет? Канча бала чаканы багышат? Деп президентибиз дагы айтып атат. Ошон үчүн буюрса айлык акыңар да көтөрүлөт. Макулбу, эртең бүгүн 1-июльдан баштап кошулуп атабыз силерге дагы. Силерге дагы 25% азыр 1-июльдан кошулуп атат. Военнослужащий. Постоянно ошону кошуп карап турабыз. Айлык акынычы. Мурдагыда эстен чийип кетпейт. 5 жыл эстен чийип калып кетчү го бир айлык менен. Андай болбойт. Эмичи жылда айлыгын кошуп турабыз. Эң негизги маселени биз азыр мен сиздер мына биздин урматтуу мурда биздин министр болуп кеткен иштеген агайлар турасыздар, премьер-министр болгон Нахотов Алексеевич турат, көптөгөн чоң кызматта иштегендер турасыздар. Президентибиз айтып атат, эң негизги маселе азыр мамлекетибизде биз акыйкаттуулукту орнотушубуз керек. Анын баш аты эмнеде? Сотторду. Сотторду билесиздер, 20 жылга чейин 20 000, 30 000ге жетпеген айлык алчылар. Кийин биз бир көтөргөнгө аракет кылдык, бир 50 000ге чейин чыгышты. Анан былтыры бир жергиликтүү соттор келишиптир. Соттор ротация болбодубу? Түндүктөн түштүк тарапка барып, түштүктөн түндүк тарапка келип. Ошо Жалал Абадта жергиликтүү соттор келиптир. Биз дейт, мына 50 000, ашып кетсе 60 000 сом айлык алып атабыз дейт. Бишкекке бир жолу барып келебиз, бир айда дейт. Так. Тамак ашыбыз, квартирабыз менен эч нерсе жок дейт. А сиз болсо коррупция кылба, взятка алба деп бизди коркутуп, кыйнап камап атасыз дейт. Биз эмне кылышыбыз керек? Кача калабызбы, эмне кылабыз деп калды. Мамлекет жардам береби деп. Анан мен естественно президентке доложить эттим ушул ситуациянын баардыгын. Президентибиз чечим кабыл алды дагы. Сразу деди, эң райондук сотто, эң аз алган сот 150 000 сомдон болсун деди. Соттор азыр эле бизде 500ге жакын. 150 000 сом кылды. Азыр соттор бүгүнкү күндө 150 000 сомдон алып атат.
Бирок жакында президентибиз дагы тапшырма койду. Эң райондук эң аз алган сот 300 000 сомдон алыш керек депчи. Облустук сот 400 000 сомдон, бул эме жанагы жогорку сот 500 000ден жогору алыш керек. Бул чисто окладдары. Плюс надбавкалары бар, баягы стаждары бар, жана башкалары бар, званиялары бар дегенде ушинтип отуруп көйүп калат акчаларыбыз. Мына. Ошентип ошол маселелерди биз азыр чечтик уже. Өкмөт ушуну чечти. Эми Кудай буюрса башка кызматтарга дагы. Айрыкча мына өзгөчө кырдаалдар кызматына, пажардык кызматка сиз жакшы билесиз. Өмүр бою ушу пажардык кызмат иштедиңиз, ошон үчүн переживать этип атасыз. То есть буну мен сиздерге маалымат катары айтып коюп атам, чтобы сиздер дагы билишиңиздер керек. Бул Кудай буюрса сиздерге дагы жетет. Макулбу? Жакшы иштеңиздер. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Бирок пожарныйлардын майрамы отдельно. Өтүп кетти уже. Ушуну айтам, отдельно. Эмки жылы 100 жылдык болот. Ошондо куттуктайбыз а жакшылап. Ошондо куттуктап эмениңерди зарплатаңарды көтөрүп эме кылабыз. Бизде баягы мен да башына келгенде күн албай жүрдүм. Бул өрт өчүрүүчүлөрдү орусча айтканда баардыгыбыз пожарник дей беребиз да. Пожарник деген бул который тутан өрттөй турган. Экен да ошон үчүн. Ишерге ийгилик болсун а. Басыңыз. Жаңы командарды алдыңар. Жакшы болду. Burada bizde ушундайдан бир эсиңиздерде мен келгенде ушундайдан бир төртөө бар беле кандай болду? Төртөө бар эле ушундайдан. Кайда болсо ошо төртөө чуркайт эле эсиңерде болсо керек, а? Мына биздин аксакалдарыбыз турат, көз алдыбызда турат. Мына эми кошулуп атат. Өткөн жылдарда калгансыңар, э? Азыр уже булардан уже төртөө эмес, мындан көйүп калса керек. 20 болуп калдыбы? 10 болуп калдыбы? Көйүп калды. Коваларда Bakaya özgürce kıtalar жасалган машиналарды. А буларда пожарный машиналар. Пожарный машиналарды биз өрт өчүрүүчү машиналар. Азербайжан министрлиги жардам берди. Аябай жакшы сапатта. БУ КАМАЗдар. Бирок сапаты аябай жакшы. Булар биздин Азербайжан туугандар, булар советский стандарттан кетиптир да. Алар советский стандарттан кетип, мына пожарный машиналардын бардыгы европейский, корейский, японский, немецкий машиналарды алып атыптыр да, аларчы. Ага бир барганда ошентип түшүндүрүп бердилер. Мына ошолордон бирок ошондой болсо дагы мына сиздер менен кошо урматтуу жетекчилер, ушу Азербайжан мамлекетинин башчыларына, өзгөчө кырдаалдар министрине өзүбүздүн чоң алкышыбызды билдиребиз, рахматыбызды айтабыз. Мына бизди боордош эл деп, Кыргыз эл, Азербайжан эли боордош деп жардам берип, монтип бизге 10 машина берип жибериптир. Бүгүнкү майрамыбыз менен куттуктап. Ошон үчүн рахмат айтабыз, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул жакта биз связьдарды жаңылап атабыз. Starlink Долларга барып кое бересиз. Айрыкча барып, уже мобилдүү эч кандай питание кереги жок. Биздин ушу куткаруучуларыбыз автономдук режимде иштей беришет. Power банктары, трансформаторы, подзарядка, антеннасы. Бир антеннага 6-дан 8-ге чейин сотовый телефон уланат экен, и интернет без проблем иштейт экен. Жылдамдыгы 4G. Кайсы бирге барсаңыз? Ошол жерде Северденде Starlink'te 2,5 миң спутник бар экен асманда. Түнү күнү постоянно связь жүрөт. Жеңилдеби? Оо, реңе бу. 6-7 километр. Аккумулятор. Камчек Кудашевич, мына пожарныйлардын кийимдерин биз 500 комплект алдык. Ого. Мына азыр июльгө 500 комплект мондай алып. полный Кандай экен? Качествосын көрүп бериңиз. Сиз деген профессионал пожарныйдын жетекчиси болгонсуз. Өмүр бою иштеп жүрөсүз. Качествосы кандай экен? Сапаты кандай экен? Калтырабай, калтыбай. Жакшы экен? Жакшы. Так. Өтүктөрүн көрүңүзчү. Өтүктөрү жакшы, мут кирип эткен. Мут кирбей, жеңил, э? Суу өтпөйт. Компактный. Суу өтпөйт, анандай жеңилирээк да, чуркаганга да. Олор да жакшы кепечет берди. Мына ремендерин карап коюңуз, мына. Карабин.
Ne dep koyatın ya bunu nerede? Pazarın çoklari. Tapa. Karabiyanda. Garajın dep koyuyor. Полный комплект. Жақсы. Бұл немецкий екен. Bu Европейский. okuyum Kırgızstan MCS dep turат go muna. Kırgızlar da çıkargan okşayt. О, Ya. Ya. Qara buna. Sonuna geldi. Atayın bir kavayt etip koyduk, bayağı üret kötmesin de. Oo, muna. басқа әрекет қаласың. Qanday emelere bekeni? Sapatlары жақсы beкен? Жақсы. Muna. Shunday. Endi siz malingizda dile bolgan, biroq boshqacharoqlari bolgan, ha? Орра. Bir kiyib ko'rmaysizmi? Siz kiyib yurgansizmi, ha? Kiyib yurgansizmi? О, да. Muna. Азыққа чайың бар Ana, ма? ana. O. Ana. Пожарный службаның жетекшісі. Құттықтаймын. Молодцы. Красота. Жақсы екен. Жеңілген жақсы. Ушундай эми бул бир эле эмеси, чекесин гана көрсөтүп атасың азыр. Ооба. Бирок эмеде өзгөчө кырдаалдар министрлигинде мына бардыгыңар ушул жерде бир 4-5 министрлер турабыз, а? Мурда иштеп кеткен. Мындайдын бардыгы жок эле, чын айтыш керек. Мындай баардыгы жок эле, мындай нерсе келбейт эле. Келсе да канча-мынча баягы жардам калып калат элек. Карасаңыз мына канча комплект алдым дейсиз? 500 комплект. 500 комплект мондайдан алды. Мурда ушундайдан бир 5тен, 10дон, 15тен бирөөлөр жардам берет эле. Эсиңердеби? Күн помощь кылып берет эле. Анан алып туруп биз мактанат эле. Азыр мына өзүбүз 500 комплект сатып алдык биз. Кудайга шүкүр. Жакшы болупту, э? Әкем кейін маған қарап Булар бул жакта 500 комплект, анан бул жакта. Мына 500 комплект. Ошо. Буну эмне менен алдык? Бюджет. Бул гуманитарный. Гуманитарный. Өзү сел аралык Жакшы болот. жагынан сүйлөшүп алар алып беришти. Өзү Бобой Ергешевич эл менен сүйлөшкөндү жакшы билет өзү. Эл аралык уюмдар менен бул мушакат берип алды, башка ошол менен уруш жакшы билет. Футболдо сүйлөшкөндүчү. Биз алар менен анча сүйлөшө албайт, урушуп кетет. Бул киши жакшы билет. Оларды алдашпай билиш керек. Ошол айтам, ушуган бул ыктуу экен бул киши. Көп нерсе алып койду. Ондан стоит. Галерея устанады. Мына бул Нура Алай. Нура Алай. Ну, А у нас чик. Ушундай шарттарда сиздердин министрлик табигый кырсыктардын алдын алууда, адамдардын өмүрүн коргоодо, өз убагында куткаруу жана жардам көрсөтүүдө өзөктүү, чечүүчү ролду ойнойт. Урматтуу кесиптештер, мен дагы буга чейин өзгөчө кырдаалар министри катары дагы сиздер менен бул тармакта эмгектенгендиктен министрликтин күнүмдүк ишмердүүлүгүндөгү ички түйшүктү абдан жакшы билемин. Убагында ал маселелерди чечүү үчүн кыйла аракеттерди кылдык. Учурдан пайдаланып, урматтуу куткаруучулар, сиздердин Кыргыз Республикасынын куткаруучулардын күнү кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бул күн өз өмүрүн тобокелге салып, адам өмүрүн сактап калуу үчүн күнү түнү тынымсыз кызмат өтөп жаткан тайманбас, эр жүрөк куткаруучулардын эмгегине өзгөчө маани берилип, сыймыктуу кызматка таазим эткен күн. Куткаруучу болуу бул кесипти тандаган адамдар эрдикти, кайраттуулукту, чыдамкайлыкты жана адам өмүрүнө болгон жогорку жоопкерчиликти өз жашоосунун өзөгүнө айландырган инсандар десем жаңылышпаймын. Сиздердин күнүмдүк кызматыңыздар элдин коопсуздугу үчүн тынымсыз күрөш. Ар бир куткарылган өмүр, ар бир алдын алынган кырсык бул сиздердин кайратман ишиңиздердин жыйынтыгы. Мамлекетибиз сиздердин түрлүү эмгегиңиздерди жогору баалайт. Кыргыз эли сиздердей тайманбас жана кесибине берилген кызматкерлер үчүн сыймыктанат. Урматтуу куткаруучулар, сиздерге бекемден соолук, үй бүлөлүк бакубатчылык, ишиңиздерге ийгилик жана жаңы жетишкендиктерди каалаймын. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен